Эч кимге эч качан сырларыңды айтпа. Жакын досум деп бир сырыңды айтсаң, жакын досуңдун дагы досу бар, ал гүлдөп коюшу мүмкүн. Эки адам билген сыр сыр эмес. Урматтуу мекендешим, ичиңдеги көйгөн маселе проблемаларыңды, даттарыңды ата-энеңе айтпа. Эч качан айтпа. Эч кимге, пендесиге дартыңды, проблемаңды айтпа. Ата-энеңе айтсаң, урматтуу мекендешим, бүгүнкү адамдарга таң калам, кубаныч, бактылуу күндөрүн ата-энесине айтпайт дагы, кайгы проблема келсе апасынын кучагына жүгүрөт да. Айырмасы жок, жашын апасына чуркайт. Уялбайсыңбы? Кана кубаныч күндөр, бактылуу күндөрүң апаңды эстедиңби? Эстеген жоксуң. Эми ушу кайгы проблема келсе апаңды эстейсиң да дароо. Апасы тууралуу маарузалар, апасы тууралуу баяндар, апасы тууралуу клиптерди, кинолорду көрүп, ыйлап көз жаш төгүп отурат. Апам кана, апам кана. Бактылуу күнүңдү качан эстедиң? Кана эстегениң? Урматтуу жигит, урматтуу эр азамат, урматтуу эже карындашым, сиз башыңызга бир проблема келип 1% ойлонсоңуз, апаңыз сиз үчүн 100% ойлонот. Сиз бир нерсе кичине ойлонсоңуз, апаңыз сиз үчүн түнү күн ойлонот. Эч качан айтпаңыз апаңызга проблемаңызды. Айтпаган ар бир нерсең үчүн сыйлык бар. Ишенип кой буга. Сен бир проблемаң келип, ой сарсана бир нерсе сени кыйнаса, буну апаңа айтсаң, апаң түнү күнү кыйналат. Сен 1 саат кыйналган нерсең апаң 28 саат кыйналат. Ата-энеңе апаңа айтпагын. Дарттарыңды айтпагын, проблемаңды айтпагын. Тууган урук дейсиң, тууган уругуң дагы 3 күн 4 күнгө чейин. Алардын дагы досмун деген, тууганмын дегендин да өзүнүн проблемасы бар, көйгөйү бар. Алар өздөрү менен. Аларга дагы айтпа. Пендесиге эч качан эч кимге сырыңды, ичиңдеги проблемаңды айтпагын. Негизи эле күчтүү болуп көрүнүштүн жалгыз сыры эч кимге эч нерсе айтпаш. Айтпоо менен кутуласың, айтыш менен тутуласың. Эртең ошо автоматтын огудай кылып кайра сага айткан сөздөрүңдү айтышат. Мында өзүң байкасаң, айткан сөздөрүң үчүн эле өкүнгөнсүң жашооңдо. Айтпаган нерсең үчүн өкүнгөн эмессиң. Сөздөн этият бол. Себеби ар бир көз караш сени сындырат.